Официалдуу медицина жана альтернативдүү медицина жана фитотерапия. Официалдуу медицина албетте биз ар бир органды, ар бир врач ошол орган менен байланышып, ошол органды кандай кылып жакшы кылабыз, ошол органга кандай дарылар жазабыз деп бизди албетте официалдуу медицина ушундай кылып окутуп, ушундай кылып бизди врач кылып бүтүрүп койгон. Эми эгерде биз Американы ала турган болсок, Америка 100 жыл мурун официалдуу жана альтернативдүү медицина деп мурун эле бөлүнүп калган экен. Ал эми Россия болсо 40 жыл мурун. Муну албетте Александр Тимофеевич Агулов деген профессор ушул официалдуу жана альтернативдүү медицина деп экиге бөлүнүп, 85-жылдан бери Россияда ушул альтернативдүү медицина, башкача айтканда интегративдүү медицина, эгерде биз кыргызча жалпак тил менен айта турган болсок, натуралдык, табигый жол менен дарылоочу медицина деп 40 жыл мурун бөлүнүп калган экен. Азыркы менин коллегаларым, врачтар бул жапайычылык, сүлүк менен дарылоо, бул жапайычылык, бул денени кармалоо, бул деген медицинанын негизги жакшы кыла турган метод эмес деп айтышат. Андай болгон болсо, анда биз Кытайды алып көрөлүчү. Кытай канча миллиард деген адамдар. Кытайда деген официалдуу медицина азыраак өнүккөн, көбүнчө альтернативдүү медицина, укалоо, массаж жасоо, чөптөрдү берүү ушул жаатында көбүрөөк иштеген үчүн Кытайларда албетте адамдардын саны азайбастан кайра көбөйүп атат экен. Ошол эле Американы алайлы, ошол эле Европаны алайлы. Биздегидей гастроэнтерология деген отдел, лор деген отделение, тиги мисалы пульмонология деген отделение, өпкөнүн өзүнчө отделениясы, көздүн өзүнчө отделениясы, ичегинин өзүнчө отделениясы, дерматология, терини кароо өзүнчө отделение болуп, бизде ушундай ар бир органга ар бир врач бөлүнүп калыппыз. Ал эми альтернативный медицина болсо биз башкача түшүнүк менен, жок андай экиге бөлүнбөш керек. Негизги адамдын оорусунун пайда болуусу бул ички органга байланыштуу деп айтабыз. Мисалы медицина бул терапия. Терапия деген сөз ички органдардын кандай жайгашуусу, аларда кандай кан айлануу болуп атат, аларда кандай нерв системасы өөрчүп атат, кандай нерв системасы кандай өзгөрүп атат, тамак сиңирип келүү, кайра анын сыртка пайда зыяндуу жактары сиңбей калгандары кантип сыртка чыгып кетип атат, нерв системасы ички көңдөйдө кандай иштеп атат, мына ошол жөнүндө ошонун алдын алуу, ооруп калгандан кийин ошону дарылоо деген сөз терапия деп аталат. Мен албетте официалдуу медицинадан бир гана травматологияны гана өтө сыйлайм. Себеби деген бул экстренный медицина. Мисалы адамдын буту сынып калган болсо, албетте биз ал жерде табигый жол менен эчтеке кыла албайбыз. Аны ачыш керек, аны операция кылыш керек, аны сөөктү ордуна алып келиш керек, ошону тигиш керек. Бул мен албетте бир гана ошо травматологияны өтө сыйлайм. Бирок менин коллегаларым хирургдар капа болбосун, бир органды алып салайлы, мына ошол ашыкча нерсе, аны кесип салайлы дегенине мен эч качан кошула албайм. Эми урматтуу мекендештер, альтернативдүү медицина, альтернативдүү дарылоо, табигый жол менен дарылоо бул өтө чоң жоопкерчилик болуш керек. Биринчиден мында комплекстүү лечение кетет. Албетте комплекстүү лечение кетет. Мисалы бир эле массаж менен эле адам жакшы кылып коет деген бул тоже утопия, башкача айтканда жомок болуп калат. Бир эле чөп менен эле дарылап эле, ошол чөп менен дарылап эле адам жакшы кылып коем деген тоже бул жомок болуп калат. Бир эле чөп менен дарылап болбойт. Бир эле диетаны эле кармап атат, ушу диета менен эле жакшы болуп калат деген тоже бул жомок болуп калат. Демек, альтернативдүү медицина деген сөз көп тармактуу медицина болуш керек экен. Көп тармактуу
адамды жакшы кыла турган ыкмаларды колдонуу деп аталат да. Мына эң туурасы табигый көп түрдүү ыкмаларды колдонуу бул альтернативдүү медицина. Албетте бул жерде сөзсүз түрдө чөп өтө жакшы жардам берет. Мисалы чөптөр дагы экиге бөлүнөт. Кычкыл жана щелочь болуп бөлүнөт. Кычкыл щелочь чөптөр булар ушу организмге кирип, организмди кыйнап аткан 5 микроорганизмдерди өлтүрүү менен алектенет. Бирөө курттарды өлтүрсө, бир чөп гриппкилерди өлтүргөнгө чоң жардам берет, бир чөп вирустарды өлтүргөнгө чоң жардам берет, бир чөп бактерияларды өлтүргөнгө жардам берет экен, бир чөп жөнөкөйлөрдү өлтүргөнгө, гриппкилерди мына ушундай болуп чөптөр дагы бөлүнөт экен. Эми ушул жерден мен урматтуу мекендештер аконит жөнүндө айтып кетейин дедим. Албетте бул бекеринен уу коргошун дебейт. Абдан жакшы бир макал бар. У дейт, дарыдан айырмасы дозасында дейт да. Эгерде сиз уу болгон нерсенин дагы дозасын ичсеңиз, ал сизге дары катары колдонуп калат. Эгерде сиз дарыны дагы дозасын бийик көтөрүп алган болсоңуз, анда ал сизге уу болуп калат. Яд отличается от лекарства своей дозой дейт. Демек, ар бир нерсенин өзүнүн дозасы бар экен. Аконит кыргызда албетте бекеринен уу коргошун деп айтылган эмес. Бул деген демек ашыкча ичсеңер, ал силерге уу болуп калат деген сөз экен да. Мындай жалпылап айтканда. Демек, аконит суюктугун ичүү бул өтө чоң талап, жоопкерчиликти талап кылат. Кандайча? Акониттин ар түрдүү көп түрү бар экен. Албетте, мен дайым мынтип айтамын. Кыргызстанда өскөн аконит өскөн чөбү бул башкача, Япониядагысы башкача. Себеби ар бир жердин өзүнүн суусу, өзүнүн абасы, ошого жараша ошондой чөп өсөт экен. Мен мындай деп айтып келем да адамдарга, мен кайсы чөптү ичейин дейт да. Албетте мен биринчи орунга кайсы жерде туулган болсоңуз, кайсы жердин суусун, кайсы жердин абасын жыттап, ошол өскөн болсоңуз, ошол жердин сизге чөбү сизге жакыныраак болот. Мисалы, ошол эле алайдын чөбү, мисалы ошол эле нарындын чөбү. Экөө эки түрдүү климат, эки түрдүү аба, эки түрдүү суу, башкача жаратылыш. Демек, чөптөр да ошондой таасир берет. Албетте, эгерде сиз бир эле чөп менен эле дарыланам десеңиз, анда ушул биздин Кыргызстандын чөбүн гана ичиңиздер деп айтам. Анан эми кээбиркилер албетте башка мамлекеттин да чөбүн ичип көрүп, мүмкүн организмине туура келген болсо, жардам берген болсо, биз аны жок деп айта албайбыз. Аны ошону колдонуп ичиңиз деп айтабыз. Эми чөптөр сөзсүз түрдө БАДы, добавка сыяктуу, капсула, таблетка, чөп, ошо өзү чөптүн өзү, ушундай экстракт, выжимка ушул боюнча чыгарылат. Ошондой болуп, ошолорду ар бирин өзүнчө ичсеңиздер болот. Эми акониттин эгерде сиз дозасын көбөйтүп алган болсоңуз, албетте ал сизге уу болуп калат. Мен бир пациентти көрдүм, эч кандай нормасын сактабастан ичкени үчүн ага зыян берип калган. Бирок эгерде сиз нормасын сактаганыңызда, анда ал сизге өтө чоң жардам бермек. Мына биздин азыркы министрибиз, саламат сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевич мырза айткандай, аконит көп нерсеге жардам берет. Анын эң биринчи касиети бул бактериостатический. Башкача айтканда, бактерияларды өлтүрүү кызматы өтө чоң. Муну сөзсүз түрдө ошол аконитти жасап атканыдан, ошол аконитти изилдеп, түбүнө чейин жетип, анан мындагы доза ичиш керек, аны ысык түрүндө ичиш керек, аны ичкенден кийин урунуп жатыш керек, тердеш керек деп өзүнүн ыкмасы менен ичсеңиздер, албетте
бул өтө чоң жардам берет, өтө чоң биздин организмибиздеги кыйналып аткан органдарды ордунап келиш үчүн, биздин организмибизде жашап аткан микроорганизмдерди өлтүрүш үчүн өтө чоң жардам берет экен. Эми урматтуу мекендештер, демек биздин медицина, медицина ошо башында айтып койгондой экиге бөлүнүп калыптыр. Бул эми тандоо, ар бир адам өзү тандайт экен. Мисалы официалдуу медицинаны тандап ошондон жакшы болом деген адамдар ал жака барат. Альтернативный медицинаны дүйнө жүзүндө бардыгы өздөрүнүн закондоруна киргизип, аны заставить этпестен, сен альтернативный медицина менен заниматься этпешиң керек, сен аны колдонбошуң керек деген андай терс закондору жок экен. Ошол адам кайсыны кааласа ошол медицинаны тандап жакшы боло берсин деген адамдарга эркиндик тандоо берилген, мамлекеттер толтур экен. Ошон үчүн бизде дагы альтернативдүү медицинаны сөзсүз түрдө колдонуп, ошонун негизинде жакшы болгон болсо буга запрет, буга каршылык көрсөтпөсүн албетте мен мамлекет башчыларынан суранып кетер элем. Себеби мен өзүм дагы официалдуу медицинада 37 жыл болгон болсо, 26 жылын албетте официалдуу медицинада иштеп, бирок негедир убактылуу гана жакшы болгонду көргөндөн кийин, мен өзүм өтө катуу ооруп калгандан кийин, альтернативдүү медицинадан гана жакшы болгондон кийин мен азыр ушул альтернативдүү медицинага өтүп, ошонун ичинде чөптөр менен дарылоо, сүлүк менен дарылоо, ары менен дарылоо, эң жакшысы висцералдык жана лимфомассаж менен дарылоо, паразитология деп коет, куртту чүрүү, ичегиде жашап аткан курттарды чүрүү методдору менен биз адамдарга өтө чаң жардам берип келип атабыз. Эми мындан тышкары мен эми жакында ошол дагы биз врачтар дайыма окуп эле тура беребиз, эч качан окуганды токтотпойбуз. Мен эми жакында ушул прайм тест деп коет. Тамак, сизге кайсы тамак жагат, кайсы тамак жакпайт, сиз кайсы сизге тиги мөмө жемиштер туура келет, кайсылар туура келбейт, ошол боюнча окууну бүтүп келейин деп атам. Бул деген прайм тест деп аталат. Демек ушул жогоруда санап кеткен методдорго мен жакында ушул прайм тестти да кошоюн деп турам. Демек урматтуу мекендештер, тандоо өзүңүздөрдө, кааласаңыздар официалдуу медицинаны тандайсыздар, кааласаңыздар альтернативдүү медицинаны тандаңыздар. Бирок мен эли журт эмес, ушул бизди системаны башкарып аткан мамлекеттик төбөлдөрдөн суранып кетер элем, альтернативдүү медицинаны өнүктүрүүгө чоң жардам бериңиздер деп.